сайты. Бишкек шаарындагы Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына кайрылган тургун фирманын 1 миллион сомдон ашык каражатын алып, белгисиз жакка качып кеткен жаранга чара көрүүнү суранган. Арыз ээсинин айтымында Лев Толстой көчөсүндө жайгашкан уюмдардын биринде менеджер болуп эмгектенип, өзүнүн керектөөсүнө 1 миллион 568 миң сомду пайдаланган. Бул факты кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестерине 205-берине ишенип берилген мүлктү жоготуу же ээлеп алуу менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Көп узабай комплекстүү иштердин натыйжасында Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын криминалдык милиция кызматынын кызматкерлери шектүүнү кармашты. Шектүү 1991 жыл туулган жаран убактылуу камакка алынды. Булак Баракелди сайты.